Ana бул эми жергиликтүү эле эл менен отуруп сүйлөшүп чече турган маселе. Андан башка мисалы иликтей турган маселебиз толтура. Мен мыйзам боюнча силерге туура арыз келди, силер кароого милдеттүүсүңөр. Бирок эгерде ушул кишилердин документи болсо, жерге ээлик кылган жок дегенде токтому болгондо, бул кишилер биринчи алып, анан айыл өкмөт экинчи токтомду мынууга чыгарып берип койгондо этникалык кыргызга, анда мыйзам бузуу болмок. Бул кишилердин бир кагазы жок, айыл өкмөттүн жерин талашканга ким укук берди буларга? Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Бул жердики өзүнчө бош турган жерди бергенбиз. Көрүстөнгө кирбейт. Көрүстөн өзүнчө. Көрүстөндүк өзүнчө. Көрүстөндүн жери эмес. Көрүстөн жер эмес. Бул өзүнчө бесхоз деп коет го, баягы эч кимдин атына катталбай изилдөөдөн өтүп, баягы идентификациялык номер ыйгарылган. Ошондо чыкканда, ошондо чыккан. Баягы идентификациялык номер бергендер тактап алгандан кийин алып чыгарган. Идентификациялык тамарка жердин коду турат туруп. Ооба, идентификациялык жердин коду эмес, тамарка жердин. Амансыздарбы апа? Амансыз, келиңиздер апа, кандай? Саламатсызбы? Телевизордон көрүп элем. Кандай? Колуңуз нашыр экен, буйрук экен. О, мен келдиңиз. Ишик ким менен сүйлөшүп алалычы? Ким кайсыл тарап? Архитектурадан орун басары. Бул үйдүн ээсисиздер. Баласын. Бул балаңыздардын үйү. Жерде эмес, Бишкекте. Бул жерди сиздер кармап жүргөн турбайсыздарбы? Союздан кийин баягы кармап алгансыздар. 2005-2006 жылдан бери бирөөдөн сатып алганбыз да. Бу жерди бир жерге өкмөт тартып берген, поселке кылып. Биринчи адам. Анан кийин ол киши мынерге суу келбейт экен. Көрүстанга жакын экен, туру келбейт. Мага да анан бирөөгө саткан ол. Бир жаш балага. Одан анан үйүңөргө жакын экен алып калып, мен Россияга кетип бартам. Пул керек болуп калды дегенден одан биз алганбыз. Анан кийин 5-6 жыл болуп калды, мына жерден бөлдү дагы, бир Госрегистрден бирөө келди. Mana. Эл чыкты, мына жагы Көрүстандын акы экен. Boşatıp berek dediler, boşatıp verdik. Buna şundan biyagın. Anam bu yıl yakında sentabr ayında. Tünde ösü geliptir, Cerardisi, hükümetteki adamlar, Göz Registr'den bizden yaşırıp tezrak tartaylı dağı dokument bitir olaylı. Degen oyda tünde ösüyle taşlayıp tüşkep kaldık. Boşundan beri şu janjalanan gibi. Hükümet başı olsa şu biraz çakırıp bizde emne tosup aldın, niye yine ektin o yerge dep suraş gerek ele. Ol ünde öyle tartıp verip barıp çarptı, al tartıp. Yine özden erzat çıkıp getip kaldı. Bir becerili adamlar olsa bunlar. Bir yağı görüşten olsa, bir yağı cardın çekesi olsa. Bunlar diyem apkel bir yerge tıkbaş gerek de. Bir jakşın öyle bir açık yerden verse bulmuyor. Bunu yerden hazır, şunca yer 50 metreken nemesi. Sen üstten sen neyse soyunca 50 metreden uzak yerge üy salmış gerek. MÇS'de de bir yaktan cardın çekesi selkana. Bunu yer selkanada. Yılığa may ayında sel gelip bir yerge. Buna şey kaça çıkart düşüyor sel gelgende. Buna jaş balda bizde işte otkandaran bu yerde. Jaş bile vermeydi. Hükümet jak işteş gereğiyle bir yerde. Bu yerde alıp atkanda sizler satып alып. Kanday dokumenti var mı? Emni dokument negizinde satып alып? Komşumuz. Oğlum bir müdahale komşu bir komşumuz dedi. Üstörün komşumuz. Emni dokument negizinde satып alып? Hiç kanday dokumenti onda. Tilkartı avadarının kuvveti var. Vergen emez ekendi o vakta. Hükümet döküne verdi. Tokton berdi hükümetin, çeşimin berdi ayıl hükümet. Ger kıl berem dese biz şenkti. Sakıl balayla oynamak denesi çok oğlum. Oşundan beri kırsık basıp Rusya'da çürür. Katını alıp, gelin alıp kaldı. Onun çabalları menen gitgeni de. Men su kötörüp. Geçirip koyamız. Sizlerde hazır bu yerge hiç kanday dokument yoktur al. Em olay hep bu yerge dokument bir de kağızınızlar yok.
что сиздер ээс экен деген, туурабы? Neyse yok. Экинчи тараптын эмне документи бар? Bulardı tayar. Şaş yıl iştir 6 günde dokumentim bitirip verdik maşlar. 3 ay koy verdi. 6 günde. 5 Ha günde. biz misali barsak gösterekistirge. 2 ay 3 ayda zor gösteriyor. Arkitekturası gösterekistiri. Biz 4 bardık hükümette. Sudan. Bizge ver bala, bizge verdik. Бул Biz doğuldarak ektik ele, o şoğa güyü atalım. Fulumuzga güyü atalım. токтомдор барбы бул жерде? Айылдык кеңештин токтому. Aylık kengeş. Biz bölürsen de verdik. Токтомдорун Bol aylık kengeştin toplamı yer verilsin degen. Bundan aylık toplamı var. Так, кеңеш айылдык кеңешинин 7-чи чакырылышы кезектеги 11-чи сессиясынын токтому 11-3 Кул майдан айылы 09.04.2022 жыл. Ошондо бул 9-чу айда болуп атабы? Ооба, sentyabrda. Сентябрдын 4-үндө, Кеңеш айыл аймагынын Кул Жок, майдан бул айылына эмеде келип болот. туруктуу жашап. Жазындасы. Жазындасы болот. Апрелдин 9-unda. Апрелдин 9-unda aylık kengeştiki чыгып атат. Sentyabrda айыл өкмөттүкү. Апрелдин 9-unda эмнеге бул ортодо анча эме узарткансыңар? Жерлерди бул жака келип тактап, Тактап чыкканча. ооба, тактап. Кеңеш айыл аймагынын Кул майдан айылына келип туруктуу жашап жаткан этникалык кыргыз Урмановдордун үй бүлөсүнө үй салып жер ажыратып берүүгө макулдук берүү тууралуу барбы Урмановдор? Çok. Ol Rusya'da cüret. Ol bir yerde birazdan emez oldu. Sponsor. Rusya'da жүрген адамға документ қылып беріп берсін. Ayal verdi. O da ayağından dokumenti çoğalı keçe bir ay oldu. Бул этникалык кыргыз экен да. Бул жерге келип жашап атат. Азыр каерде жашайт? Sana götürüyor. Rönünde, annede, tağalarınınkına gelin. Ар кимдин үйүндө жашайт да. Так, Кеңеш айылынын Кул майдан айылына келип туруктуу жашап жаткан этникалык кыргыз Урмановдордун үй бүлөсүнө үй салууга жер ажыратып берүүгө макулдук берүү тууралуу айыл өкмөт башчысынын сунуш катын угуп жана талкуулап Кыргыз Республикасынын көчүп келген этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө 175-мыйзамдын 4-бөлүмүнүн 18-биринеси ылайык Кеңеш айылдык кеңеш токтом кылат. Кеңеш айыл аймагынын Кул майдан айылына келип туруктуу жашап жаткан этникалык кыргыз Урмановдордун үй бүлөсүнө үй салууга жер ажыратып берүүгө макулдук берилсин. Жерди мыйзамдын негизинде таап ажыратып берүү жагы айыл өкмөткө милдеттендирилсин. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө туруктуу комиссиянын төрагасы Нурматов Ороз Маматка жүктөлсүн. Кеңеш айылдык кеңеш төрагасы Абдрахманов сиз, Мен. Айылдык айыл өкмөттүн токтому. 5-сентябрь 2022 жыл 32. Кеңеш айылдык кеңешинин 2022 жылдын 9-апрелиндеги токтомун аткаруу максатында Кеңеш айыл өкмөтү токтом кылат. Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Кул майдан айылында туруктуу жашап жаткан этникалык кыргыз Урмонов Бунет Бектемировичке 772 чарчы метр жер тиркеси жеке менчигине үй салуу үчүн ажыратып берилсин. Үй салуу үчүн берилген жерге планга ылайык долбоорун түзүп берүү жагы архитектурадан суралсын. Кадастр мамлекеттик ишканасынын окуп филиал кылмыштык укукту каттап берүү жагы суралсын. Башчы Шапиев. Так. Номер 32. Бул мурдагы айыл өкмөтү. Geçen ay. Архитектуранын немеси барбы? Муну токтом менен суралган. Апызы барбы? Апызы бар. Түзгөн сүрөтүсүндө да бар. Оригиналы. Долбоорго берген. Силер кайсыл эмеде түзүп бергенсиңер? Biz sentyabrda 26-сында, Өкмөт токтому чыккандан кийин комиссия менен барышып ошол жерде жерин өлчөшүн жерде. Бул жерде. Акттын негизинде, токтомдун негизинде биз долбоорго берип калдык. Урмонов Буден Бектемирович архитектуралык техникалык корутунду айыл өкмөтүнүн токтому квитанцияңар төлөнүптүр да 915 сом. Келишим түзүлүптүр, Келишим түзүлгөн. Урмоновдун ортосунда. Urmanlığı bir görerek. Taşıyaka. Акматовдун шарттуу белгилери менен так, меңер бар. Техникалык корутунду берипсиңер. Aylık mütemeli bir yerde tanışkan çok. Sıdan girip gelip korkup yurttu. Attan atar. 26.09. Kadastr силер андан кийин Мамлекет акт бергенбиз. муну берип атасыз. Апызыдан кийин. Апыздан кийин. Силер канчасында берип атасыз? 26-сы апызы чыгып атат. 26.09. 26 катталып, 26-дан берип атат.
26 күнү силер АПЗ 26-сында чыгыптыр, силер 26-сында эмен берип атасыңар, каттообу. WhatsApp'tan салып коюңчу. Гипрозем. Эмеде корутунду барбы? Гипрозем корутунду эмне деп турат? Гипроземде 86-жылкы картада сушилка деп турат. 92 Ленинизм колхозундагы. Ишкананын архивдик 92-жылы даярдалган шифр Ноокатбайдын Ленинизм колхозунун азыркы кеңеши жерлеринин инвентаризм делалары каралып, материал суралып жаткан жер тилкеси жалпы аянты 1.30 га. Мунунун бардыгы. Туурабы? 243 контурда жайгашып, кургаткыч эсебинде белгиленген. Суралып жаткан жер тилкелери 92-жылы Ленинизм колхозунун азыркы кеңеш айыл өкмөтү жерлерин инвентаризациялоо шифр китепте маалыматка ылайык айыл чарба категориясындагы жерлер деп атат, биринчи категория. А бул үйлөргө кантип эме берилген, уруксат берилген? Дер сарайдын орду болгондо мына жерде чоң сарай. Түшүндүм, 1.30 гектар жер бул азыр силерде айыл чарба багытында жер деп туруп атат да. 91-92. Буларга кантип анан жер эме уруксат берилген? Вопрос өкмөткө. Бул үйлөр кантип салынган? Эмне? Аларга токтом берилип эле бизге чейин салынган экен да. А документтери? Документтер азыркы күндө көпчүлүгүнүн госактылары бар. Канча кишиники бар? 1.30 канча эме бар? Бул жерлер неме болгондо 2000-жылдан 2003-жылга системный каттоо болгон го жанагы. Ошондо системада булар ого чейин жашаган болсо, ошондо каттап кете беришкен да. Мына ал менин үйүм десе, ошонун үйү экен деп каттап кете беришкен. Кийин системныйдын негизинен госакт алышкан да булар. Жок, тартып берген. 1.30 мына 1.30 канча эме бар, үй бар азыр? Жалпы 1.30 болуп атпайбы? 16 үй бар. Генплан боюнча канча түшүн? Генплан барбы? Генплан жок bizde. Бул жер генпланы мындан нары жагын кылыш керек. 16 үй барбы? Канчасынын госактысы бар? Анын көпчүлүгүнүн 60% бар да. Мен азыр тактап турган көпчүлүгүндө бар. 40 жок. Системалык каттоону өткөн. Жок, системадан өткөн, бирок госакт салган. Силер эмне деп берип атасыңар калганында? Жок, бизге арыз менен кайрылса беребиз, арыз менен кайрылып элек да бизге. Кайрылгандан ысап берилген. Бул жерден эменики бир айылдагы баягы эски сарайдын орду, курулуштардын орду, ошол баягы 90-жыл союз кулагандан кийин участок катары тартылып кеткен да. Бул бир эле бул айылда эмес, башка бардык район боюнча эле ушуну трансформация кылууга Бишкекке кат жөнөткөн ал жактан кайтып келген. Ошо участок боюнча бериле берет деп. Ошо ойдуна Гипроземдин картасында ушундай чип алып да. Гипрозем силер 92 менен берип атасыңар. 92 менен берип. 92-жылы берилген шифрмен. Неменики прокуратураныкы эмне себеп мыйзам кайсы силер кайсы жеринде мыйзам бузулуп? Бул жакта жер кодексинин талаптары бузулган да. Жер кодексинин талаптарына бузулуп, анан жанакы санитар коргоо зонасынан жанакы немеге 50 метр немеде карабастан туруп анан берип коюшкан да. Ошол боюнча биз ушуга баа берип атабыз азыр учурда. Анан участок эле же 1.30 берип атасыз? Ушул участок эле. Биз эми арыз боюнча ушактар жазганда биз арыз боюнча чыга албайбыз да. Именно ушак боюнча эле биз баа берип атабыз да. Берилиш боюнча, токтомдун кабыл алышы боюнча ошо күнөөлүү ошо жооптуу адамдарга берип атабыз ошол кезде. Токтомду кабыл алган. Азыр кантип эмне деп күнөөгө тартабыз? Кызыл китеп турат, токтом турат. Азыр бул АПЗ турат. Жок, мамлекеттик боюнча айыл өкмөттүн токтом негизинде госак даярдап берилген, жанакы ким Абду Бунет дегенгечи. Ошого берилген. Азыр бул боюнча биз неме кылабыз? Дуарыз келтирип чаралар көрөбүз. Анткени бияк боюнча мыйзам берилип атты. Бияктан эми жанакы мыйзам боюнча санитар коргоо зонасынан 50 метр карабастан туруп берип жиберген боюнча. Анан биякта жанакы жер немеси боюнча кезектүүлүгү бузулуп берилип кетти да. Мындай очередной сакталсанчы. Этникалык кыргыз болуп атпайбы? Этникалык кыргызда мыйзам турат да, кандай мыйзамда жазылбайт? Этникалык кыргыздар жөнүндө мыйзам туруп атпайбы? Алар өзгөчө категориядагы эмеге кирет. Биз аларды, кыргыздарды, сырттагы кыргыздарды өзүбүзгө алып келип атабыз. Биз силерге шарт түзүп беребиз, мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, келгиле, өзүңөрдүн жериңерге келгиле деп кайтарып келип атабыз да. Анан булар өзгөчө категориядагы турат, булар жалпы списокко кирбейт да. Жалпы ал турле анысычы, анан берки неме боюнча берки бияк эми санитарный коргоо зонаны алып бияк жердикичи. Жердикин ошонун берки неме тийиштүү органдар дагы өз немесин неме кылышкан да. Эме ким госрегистрсен белем? Канча эмен жерине киреби, тиги Мирзөнүн немесине киреби? Жерине кирбейт, бирок экөөнүн ортолугуна аралык 50 метр чыкпайт да ошол боюнча. Көрстөндүн территориясына кирбейт. Ала үйлөр
Ал үйлөр деле ошол 50 метр сакталган эмес. Жок, мына үйлөр эмне сакталган эмедегилер. Турат го көрүстөнүн эле түйүндө турат. Анда буларды да талкалашыбыз керек. Биз эми арыз боюнча чыга албайбыз да. Биякта эми тийиштүү неме болсо биз неме кылабыз? Карайбыз аларды. Мына азыр мындай кылыш керек да. Эми кээде бир таң каласың да, прокуратура именно керектүү иштерди карабайт. Кайра жазып кой берип коесуңар. Бара бергиле кыскартып койду, антип койду, минтип койду деп. Анан ушундай жерге келгенде эле тырышып жатып калабыз да. Бир нерсенин үстүнөн арыз түштү, карап атабыз, антабыз. Мына канча жерге сөз болуп атабыз. Этникалык кыргыз. Азыр мына үйүнө да чогуу барып көрөбүз жашап аткан жерин. Бирөөнүн үйүндө экен, бала чакасы менен жүрөт. Эгерде айыл өкмөтү же булар бир акчалуу кишиге ушул жерди жасап берип койгондо, мына документи деп сатып бергенде анда мен буларды ордуна коет элек, мисалы, мыйзам боюнча силердики туура эмес деп. Бардыгыбыз көрүп атабыз. Эмеси турат, адам турат. Үйдү салып берейин деген эл турат, фундаментти куюп бериптир. Эл куюп бергенде. Ката берип 20 миң алып ачып берди 14 адамга контор составы. Жооп бербейсиңерби? Орто жолдо Айыл башчысы эле турасыңар. Силер. Эмне болгон? Эмненин негизинде ачтыңар? 20 миң кимге берилген? Мага эми уруксатпы сөз. Азыр апа мен эмелерден угуп алайынчы азыр. Айыл өкмөт. Мен барсам сиз жок куртар. Боюнча сиздер катышкылар. Биз келгенде бул жакта анан айыл 88 жолу урдум мына катым мен. Калтпайт. бир канча жолу Алла, Кудайдын Апа алтыным коет. жер боюнча комиссия түзүлүп атайын. Калпың болсо мындай. Ушул жерде комиссиянын курамында бекитилген айыл өкмөттүн буйругунун негизинде. Комиссиянын курамы толук Жана келип протоколуңар, комиссиянын протоколу деп мен кече кайрадан окудум. биринчи экинчи беттерде. Жана жер эмеси боюнча да бул протокол жер. Ошолор менен биргеликте келип жерди тактоодо бул кишилер бизге башында айткан, биз карамагыбызда пайдаланып жүргөнбүз деп айтканда сиздерге тийиштүү эч кандай иш кагаздары жок экен, документтер жок экен. Андай болсо тактаңыздар деп бул жактарга айтканбыз. Анын негизинде эч кандай тактоолор жок. Аныкталганда буларда эч кандай кагаз жок болуп чыкты. Ошонун негизинде келип бул жерге акчакалдар соту жана айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, ушул айылдын имамдары чогулуп биргеликте келип, ушул жерди бошотуп берүү боюнча бул кишилер чогулуш болгон ушул жерде. Чогулушта бул киши чыгып айткан, мен убагында бул жерди 15 миңге сатып алдым эле. Анан ошол акчаны бергиле, бул жерде анан дарактарды өстүрүп койдум эле, ар бир түбүнө 500 сомдон бергиле дегенде, ушул жерде спонсорлук кылып үй салып берем деп аткан бул эже 20 миң сом төлөп берген бул жака. Мен ыраазымын деп анан бул мына расчеткасын ачып болду, bundan буяка силердики деп бул акчакал айткан. Видеосун көрсөтсөң. Айтып, ал видео фиксация кылган экен ошол жердегилер бар азыркы күндө да. Ошентип кетип, анан кийин госак алып бүткөндөн кийин прокуратура бизге уже силердин үстүңүздөн арыз түштү деп бизди тергөө чакыра баштады да. Арызды ким жазган? Мен. Арызды буяк жазган. Прокуратура сиз жазгансыз. Милдетимди аткарып, Эмнеге анан 20 апа эмнеге 20 миң сомду алсаңыздар? Мен жок элем, мен ооруп жатат элем нокатта садакалайын чын. Бул акчаны мен 15 адам келип участковый кой кайтарып жүрсө саат 5тен кийин 7де талада. Ел тез камап коёмун деп чалымы стресске түшүрүп анан кет калды. Мен нокатта дукту делем, азыр фильм кургап атат, көп сүйлөйм. Мен сага барсам курултайдын чогулушуна кетип калдым. Бийлеген боюнча бар. Мындай да үйдө ким атам башкарабы? Атам белеби? Кожоюн ким? Сизби же атам? 6 балам бар. Экөөбүздөн бири укуктуубуз. Ол эмес, бул эмес деп. Эми акчаны сиз 20 миңди алдыңыз. Керек болсо беребиз. Макул болдуңуз. 20 миң Золукта барсам не кылат? Элдик чогулуш болуптур. Onun eline al verdim onu. Акылы. Şunca adam gelip deme kılıp atsa. Şunda adam çoğulup gelip durup beni kısım kaldı le. 25 ming pulu bo'ladi ekan hisoblasam. 20 ga bitirgan. Ne desem bu? Shubhasiz buni. Nasiyan içiye yok, nak versin. 20 ga küssem nak bermez. Tutturgan 20 ga. Atılava. Biz üçün berseniz soğuk olmaydı. Allah üçün şu 20 ming beret. Azır esete yok kelet. Kence. Ana. 20 ming beret şu bakıldı. Ha? Hop geldi. Kahvaltı sana esep aldı etti. Oldu. Ana batalım. Kızım kalktı. Kamap koyayım ne çiçeğiz koy ana. Ana bu get kaldı bana. Onu çiçeğiz koy çok getip kaldı. Var böyle var kamap koyayım dedi. 3 ta tepesi tünde sap geldi. Çiçeğiz koy var mı? Yo kamap koyayım desele. Anam biz azalığın doydu görgün emesmiz. Men 30 kilo buğdaydı eşek menen talağa yer ayda çayızım varında. Anan doşmaya getirak keçirip koy. 30 kilo buğdaydı. Kötürmege seyap baldarıma koluma buğdaydı. Oda mınandan var.
Өзүңүздөргө тиешелүү эме канча чек менен? Ошол элге берген эле сот. 8 сот. Бир түз жерин 8 соту өзү чыкканбы? Чыккан. Өздөрүнүн турат туурабы? Анан бир сат бирөөнүкүн тартып алган жокпуз, толуктаган жокпуз, тагылар болуп жалдырап келип алгандан коңушу бак кылып кой деди. Бак кылып койдум. Көң салдым, көтөрүп туап келдим. Мына эти асфальттын боюнда үйүм бар. Эмгек барбы? Эмгегем барбы? Апа, мындай да. Бизге эмесе мына Канчага чыгып калдыңыз апа? 70. 70тес ата. 70 булам, экөөбүз теңбиз. 70тес. Мына Кудай жаш берсин, баардыгыбыз 70ке чыгалы Кудай буйрса. Апа, барар жерибиз 2 метр жер. Туура айтасың. 2 метр жер. Анан келип бизди коркутуп атса. Ушу байкуш карып экен. Мисалы мына багар көрөрү жок. Ушу көрүнгөндүн үйүндө жашап жүргөн. Эмгек кылсын. Жок, уксаңыз, эми мына эл чогулуп үйүн салып берели, ушуну бир жайгаштыралы деп атса, сиздер деле бир кудайчылыкка жөн эле мыйзам түрүндө эмес, кудайчылыкка келип 20 миңди алгандан кийин, макул болгондон кийин, мынакей макулбуз деп эле тынч эле ушул жерди берип койсоңуздар. Жакшы келсин, садака болойм. Мен сага жете албаттым эле. Эми ушул жерден эмне кылам деп атасыздар, апа? Ушул жерди эмне кылайын деп атасыздар? Уксаңыз, ушул жерди эмне кыласыздар, апа? Бак эле кылабыз берге биз. Жылан келип кетет, балдарым. Бак турат. Жылан бака болсо берди бу жерге. Жок, эми ал жылан бака башка маселе. Мына багыңыздар турат да. Ошо багымды тебелеп атпай берет эле, мына. Алпай атат бакты. Бу жер эле эмес, мына үйүмдүн жерине жетип алды. Ой, эми өлчөп бересиз, ой, эжем. Мыналар үй салат да. Бул жер канча соттук эменики? Булардыкы. Косак боюнча Олардын укугу бар, менин укугум барбы? Мен мындайдан 20 Аларга 500 сомдон акча алган турбайсызбы, апа? 500 сомдон амле берген. Ар бир түпкө. Мен жок элем, мен дуктурда жатат элем, давление менен жүрөм. Мына салды коркутуп Күн адам келип коркутса. Азыр мындай кылалычы. Мен айтайын эле, ар бир келгенде участковый жанында келет мына катын. 5-6 жолу баштап келди участковыйда. Жаным алып бүттү да мен жатат бир жолу. Ондай бай болсо, бир жакшына тегиз жерден жер алып, салып тургузуп берсе болбойбу? Көрүстөн алып келип тыгып коюп келди. Сиздердики моюңуздар ал көрүстөн деле эмес болот го. Сиздерге жер берсе болот, башкаларга берсе болбойт. Анда эмнеге талашып атасыз? Айнан айын деп барып мынантып кучакташты. Спонсоруңуз сиз өзүңүз салып берип атасызбы? Жок, Жок. Спонсор элем көптөп берди. Мыналардан эл чогултуп берип атабы акчасын? Беришет. Айыл эле. Элди бер деп суранып атат. Фундаментти ким курду? Өзү куйду. Өзбекстандагы үйүн сатып келген экен. Булар ошол акчаны бул алган экен, иштетип деген оборот кылып. Мен назыбакта. Эки бала сытмала ошону алып кеттик кече. Келгендерine 20 жыл болду. Мынети 8 миң эле жер. 600 миңге Өзбекстандагы үйүн сатып келип жеп чытып жок кылышып. Анан кийин ошондой эми 6 фатилка алып алат эле. Бирөөнүн эмгегин талашкан бул мусулманчылыкта ham жок. Менен 21 неберем 6 балам бар. Сиздин мээнетиңиз болгондо бул сиздин жериңиз эмес болуп атпайбы? Ой, мен Ана кагаз көрсөтүңүзчү мага. Мен жесир кызым бар, ошо. Мага кагаз көрсөтүңүз. Арыз көтөрүп барсам, мына бала кайтарып тиктебей койду. Ал бала сизге жер бергенге укугу жок, анан ада камалат сизге жер берсе. Сизге жер бер, кантип жер берип коет? Токтомуңуз жок болсо, чечимиңиз жок болсо. Токтомду десем, айыл өкмөт устолун отурбай койду. Эки жылкынын пулу болуп калды. Сизге кантип берет токтомду? Сиз сатып алган кагазыңыз жок болсо, кантип сатып алдыңыз? Бар эле бир күнү немеге таштап келген мына кагаздарым бар. Жок, кана сатып алгандыгыңыз жөнүндө кагаз мага көрсөтүңүзчү. Бир кагаз көрсөтүңүз. Күбөлөр менен сатып алгандыгы жөнүндө бардыгы бар, прокуратурага тапшырып койгонбуздар. Эки семьянын. Жаныбек, бар, эмне кагазы бар? Барбы госактысы? Şu көргөн госакит жок. Жөн күбөлөр бар. Боюнча бергенсиздер, арыздан ош тиркеп берген. Именно ошол жерди сатып алгандыгы боюнчачы. Эки семьянын тастыктаган документи барбы? Жок турабы? Мындай кылайлы. Эми бизде ошого такап атат. Апа, мындай болот. Бул жердин ээси сиздер эмес. Эми бактаган мыйзам боюнча мындай болот. Ошо болот. 291 токтом боюнча мынагы жердеги жана кызыл китеп ала албай тургандардын бардыгынан арыз аласыңар дагы документтештирип бересиңер. Калган жана 40% ала албай атат кызыл китептерди. Ошолорго кызыл китеп колдоруна карматасыңар. Мыйзамдуу түрдө 291 менен мынагы жердин трансформациясын өткөрөсүңөр.
Бул президенттин жарлыгы. Каалайбы бирөөлөр, каалабайбы экинчи маселе. Мыйзам ошондой болуп иштеш керек. Президенттин жарлыгы ишке ашыш керек. Ал эч кандай талкууга да жатпайт, аны талкуулаганга эч кимдин акысы жок. Туура айтасың. Мыйзамдуу түрдө жерди 291 кана рукам. 291 киргизесиңер. Мына жерди кошуп туруп киргизесиңер. Кызыл китеп турат, токтом турат, трансформацияны өткөрүп бересиңер. 291 менен. Мына Айыл чарба министрлигинен өткөндө келип, атайын ушул маселе боюнча комиссия келип, ушул жерде тактап сүйлөшүп, бүт бардыгы чечилген. Жободо жазылып турат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. 291 менен трансформация кыласыңар, жердин кызыл китеби турат, ээси ошол. Алып кел дагы туугандар үйүн сала бергиле. Бир нерсе десе мыйзам алдында ата да апа да жооп берет. Майлы. Булар дагы бирдей 70 эмес 700 чыкса мыйзам алдында жооп беребиз. Эч кимдин акысы жок. Бирөөнүн акысына келип кол саласың. Мыйзам түрүндө кагаз турат. Мына документ турат, бүт бар. Коркута берип Жерде корко турган, үркө турган эч нерсе жок. Анан мындай кылалы, эми мына прокуратурандагы Жаныбек мындай түшүнүшөлү да беребиз. Эми бир кичинекей маселе. Бул жерде эмелер чоң коррупция болуп атса, бир гектар сугат жер кетип атса, айдоо жер кетип атса, мен да чалкаман түшүп жатып алат элем, болбойт деп. Анан бул эми жергиликтүү эле эл менен отуруп сүйлөшүп чече турган маселе. Андан башка мисалы иликтей турган маселебиз толтура. Мен мыйзам боюнча силерге туура арыз келди, силер кароого милдеттүүсүңөр. Бирок эгерде ушул кишилердин документи болсо, жерге ээлик кылган жок дегенде токтому болгондо, бул кишилер биринчи алып, анан айыл өкмөт экинчи токтомду мунуга чыгарып берип койгондо этникалык кыргызга, анда мыйзам бузуу болмок. Бул кишилердин бир кагазы жок, айыл өкмөттүн жерин талашканга ким укук берди буларга? Беребиз. Полностью. Бул силердин эле колуңардагы нерсе. Өкмөткө башкага барбайт. Мыйзам турат. Бизди коркутуп атат мындайлар. Коркуткан токтотсун. Категорияга өткөндөн кийин жерди бөлөсүңөр дагы келип үйүн сала берет. Апа ата бирдеке десе мыйзам алдында жооп берет. Мыйзам алдында эле жүрөбүз. Булар чейин жашата билген бирөө сатып алды деп. Болбош. Келин каякта бала? Мектептен баласы окусаны эстеп алып, чакырып алып кетип, басып комиссияга алып кетти. Мунун жашаган кийин. Азыр жокпу булар? Больницада экен баласы. Эси жок болсо үйүнө кантип киребиз? Жок, мына ачык бар жогун ачык баласы мектептен эле окуштан ыстымал алып чакырган экен. Бул кишилер мамлекет тарабынан бир паспорт да алышпайт да шеп. Жакын күндөрү паспорт зорго битти. Качан алган? Жакын күндөрү битти. Бирөөсүнүкү. Калганы бурга чейин битти экен. Анан мамлекет тарабынан бир жөнөк пул алган эмес. Анан өздөрү дагы акылда сен эме да. Болгону баягы тамеки убагында кая урушат, кая болошат. Ликом өткөн да. Качка палак урушат, ошо менен тил катасынан кирешелер. Эч бала оорубайт, азыр мына ачкар ушулар. 15 күн. Азыр ушу көбүнчө ушу демерчү казак көбүнчөчү. Кызылөөнү азыр эртең үчүн бузам чыкты да, кайка барабыз. Шартын билебиз, шартын неме соцкомеден алганбыз маалыматтарды, каттоо турабы, турбайбы, пособие алабы депчи. Булар тактаганбыз. Албайт. Албайт, алар тактаганбыз. Эми бияктан эми жанакы мыйзамдар болуп Жок, мыйзамды просто жанагынчы. Мыйзамды карап берсеңер биз мыйзамды 291ге мисалы 291 менен өткөрөт. Президенттин жарлыгы турат, мунапыс. Мунапыс деген эмне мисалы сен юристсиң го. Мунапыс амнистия кылып атат. Мен бүт кечирдим мунагы деп түрмөдө жаткан адамды чыгарып атат президент мисалы. Мен ушуларды кечирдим, коомго кошулсун, адам болсун деп. Жерди мурда мыйзамсыз басып алгандарды бүт мыйзамдаштырып бергиле, мындан ары басылбайт деп 193-токтомду чыгарып атат, туурабы? Туура, алып турат. Эми 291 турат. Азыр 291 менен корко турган эчтеке жок. Жатат. Бул калктуу конуштун ичиндеги жер. Канча жылдан бери үйлөр жанагы жаңы конуш 130 гектардагы 16 үй канча болду салынган? 2002ден бери салынып келатат. 2021-жылдын 31-декабрына чейинки нерсенин бүт бардыгына биз беришибиз керек. Азыр бул ортодогу жанагы жерге комиссияда айыл чарба департаменти корутунду берет. Бул айыл чарба багытына жараксыз жер деп. Болду, ошонун негизинде комиссия чөчүм чыгарасыңар дагы айыл чарба багытынан үй жай калктуу эмеси калктуу конушка которулат. Ал автоматтык түрдө эле райондук комиссиядан анан ошонун негизинде булардын токтому турат, силердин айыл өкмөттүн токтому турат, кызыл китеби турат. Автоматически жердин ээси булар болот. Анан уже үйдү салып баштайт.
Силер трансформацияны кандай бүтсөңөр үйдү салып баштайт. Анан атабы, апабы кимиси чатак кылса мыйзам алдында жоопко тартабыз. Бул башка жол жок. Эми азыр бул бир мен түшүнөм, жерди бирөөгө сатып атса, башка кылып атса, бир бизнес кылып атса мен түшүнөм. Анан мондай адамдарга түшүнөм. Ушуларга иштебеген мыйзам башка кимге иштейт? Андан кийин салдырып берүү керек. Апа бирдеке деп көрсүн, апа чыгып ошол жерге бир нерсе десе мыйзам баласы дагы, атасы дагы, апасы дагы 290. Силер айда үй салган жоксуңар. Мен туруп берем, эгер ушу силерди ушуну мыйзамдаштырып берсеңер, бир нерсе кылса, мен туруп берем жаныңа. Жерди эгерде сен сатып атсаң, муну элжеге сатып атсаң, бул апага сатып атсаң, мен анда келип айтат болчумун, уятың жок. Мынагындай келин үчүн эч кандай мыйзамды карабай туруп салып бериш керек. Уят анткен. 6 балаңыз турат, 70ке чыгып турса, атам турат жаныңызда. Кудайга мен Аллага шүкүр, мен эмгек менен келдим. 8 соту жер талашасың. Эмгек менен. Мен бирөөнүн бир күкүртүнө зыян кылбайм. Эгер мындан кийин кыйшаңда ата дагы, апа дагы чатак салып тигип кыла турган болсо, мыйзам чегинде жооп берет. Арызды булардын үстүнөн да жазабыз. Эч кандай эме болбойт. Мыйзамга жооп берет. Биз дагы кичине арызды төктүргүлө дагы мен салдырам. Жаза турган жерине жазсын, бара турган жерине барсын. Жок, мейли,